Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC кыргыз кызматы. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акшолпон Койчиева. Жапониянын аскер жетекчилиги биринчи жолу аскердик кемесин Түндүк Корея менен тирешип жаткан Американын кемелерин коргоо үчүн жөнөттү. Франция Европа биримдигинен чыгышы мүмкүнбү? Президенттик шайлоодогу негизги талапкер уюм реформаланбаса, Фрекзит болушу мүмкүн деди. Анын атаандашы Марин Ле Пен уюмдан чыгуу боюнча референдум өткөрөм дейт. BBC Орусиянын Арктикалык бригадасын көрүүгө мүмкүнчүлүк алды. Кремль НАТОны орус чек араларын бойлой аскер күчтөрүн көбөйтүүдө деп айыптады. Жапония биринчи жолу өзүнүн эң ири аскердик кемесин америкалык кемени коргоо үчүн Тынч океан батышына жөнөттү. Америкалык Карл Винсон аттуу деңиз бөлүмү Корея жарым аралынын тушуна жаңы эле жетти. Буга нааразы болгон Пхеньян билдирүү жасап, Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлиги жооп кайтарууга даярбыз деп эскертти. 2011 жылы Ким Чен Ын бийликке келгенден бери аймакта чыңалуу эң эле курчуп турган кези. Идзума Жапониянын деңиз күчтөрүнүн эң чоң аскер кемеси. Идзума 2 дүйнөлүк согуштан кийин курулган кеме. Жана анын деңизге чыкканы символикалык мааниге ээ. Идзума Корея жарым аралында АКШнын күйүүчү май жеткирип бараткан кемесин коштоп бармакчы. Эгерде айтылган кеме бутага алынса, Идзума жооп кайтарат. Спутниктен тартылган сүрөттөр Түндүк Корея жер астында дагы бир өзөктүк куралын сыноодон өткөрүүгө даярдык чараларын көрүп жатканын айгинелейт. АКШнын президенти Дональд Трамп жекшемби күнү Пхеньянга дагы бир эскертүү берди. Мен ачууланам. Эгерде дагы бир өзөктүк курал сыноодон өтсө, мен ачууланам. Андан тышкары баарыбыз сыйлаган Кытайдын президенти дагы ачууланат. Эскертүүлөр Түндүк Кореяны токтоткон жок. Бүгүн Пхеньян каалаган убакытта каалаган жерде өзөктүк куралын сыноодон өткөрөрүн билдирди. 2 күн мурун Түндүк Корея дагы бир баллистикалык ракетасын сынаган. Толугу менен Пхеньян быйыл 5 жолу ракетасын сынады. Ал тапта Карл Винсон кемеси Корея жарым аралынын сууларына жетти. Бул кадам АКШнын аскердик кубатын даңазалап жаткандай. Бирок аскердик кемелердин аймакта кандай миссиясы бар? Мен оюмду жашыруун кармагым келет. Себеби жакында ал ракетасын өнүктүрөт. Биз ага жол бере албайбыз. АКШ президенти Түндүк Кореянын соккусунун оор кесепетин биринчи жолу мойнуна алды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 2011 жылы бийликке келгенден бери аймактагы абал чыңалууда. Кайым айтуушуларга карабастан, эки тарап согушту каалабайт. Франциядагы президенттик шайлоодогу негизги талапкер Эммануэль Макрон Европа биримдиги реформаланбаса, Брекзит башталат деп билдирди. Ал Европага ыктай турганын билдирүү менен бирге, уюм жигердүү иштебей жатат деп көп француздар нааразы экендигин белгиледи. Анын оңчул атаандашы Марин Ле Пен калктын Европа биримдигине каршы маанайынан пайдаланып, шайлоодо жеңсем уюмдан чыгуу боюнча референдум жүргүзөм деп убада кылды. Ашынган оңчул Марин Ле Пен бир жумадан аз убакытта колдоочуларынын санын көбөйтүү аракетин көрүүдө. Саясатчы негизинен ааламдашуунун, Европа биримдигинин жана дүйнөлүк финансы тармагынын курмандыктары деп санаган тургундарга басым жасап келет. Мен ааламдашуунун айынан кыйынчылыктарга туш болгондорго көмөк көрсөтүп, жергиликтүү бизнести коргойм. Мен жергиликтүү жумуш орундарды коргоп, алардын чет өлкөгө кетүүсүн токтотом. Шаардын аркы четинде эмгекчилер күнүндө Марин Ле Пендин каршылаштары, солчул профсоюздун мүчөлөрү митинг өткөрүүдө. Профсоюздар жергиликтүүлөрдү шайлоого катышып, Марин Ле Пендин атаандашы Эммануэль Макронго добушун берүүгө чакырат. Бирок солчул көз караштагы тургундардын канчасы Макронду колдоору белгисиз. Себеби алардын көбү Макрондун Ле Пен менен эч айырмасы жок деген пикирде. Мурда банк тармагында иш жүргүзгөн. Ааламдашууну колдогон Макрон, жумушчу табындагы тургундар аны көп колдобосун билет. Бирок BBC-ге берген маегинде Макрон алардын Европа биримдигине карата тынчсыздануусу жүйөлүү деп билдирди. Европа биримдигинин кемчиликтери туруксуздук алып барды. Мен шайлоодо жеңип чыксам, эмдиги күнү Европа биримдигин жана биздин Европа долбоорубузду реформалоого күч жумшайм. Бул шайлоодо солчул көз караштагы тургундардын талапкери жок. Макронго добуш берем дегендер айласыздан бул кадамга барып жаткандай.
Түз эфирде BBC-ни көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Түркиянын полициясы Стамбулда 1 май күнү өкмөткө каршы демонстрация өткөрүүгө аракет кылган солчул активисттерди көз ачыштырган газ менен кубалады. Каршылык акцияларынын борбору болгон Таксим аянтында 200 киши камакка алынды. Бийликтер бул жакта 1 май демонстрациясын өткөрүүгө тыюу салган. Кесиптик уюмдар аны бузбайбыз дешкен. Американын түштүгү менен батышындагы Техас, Арканзас, Миссури, Миссисипи штаттарында дем алыш күндөрү катуу бороон болуп, кеминде 13 киши каза болду. Торнадо үйлөрдү, унааларды учуруп, электр байланыштары үзүлдү. Техастын чыгышы өзгөчө жабыркап, бул жакта 4 киши каза таап, көптөгөн чарбалар кыйрады. Бириккен Улуттар уюму тарабынан дүйнөлүк мурас деп таанылган Ирактагы Хатра шаары Ислам мамлекети тобунун көзөмөлү астында башка байыркы шаарларга караганда азыраак жабыркаптыр. Бул топ Хатраны 2014-жылы басып алган. Өткөн аптада аларды өкмөттүк күчтөр сүрүп чыгарышты. Жихадчылар байыркы эстеликтерди сындырып жаткан видеолор таркаган эле. Андыктан бул шаардагы Палмира, Нимрут сыяктуу жок болдубу деген кооптонуулар болгон. НАТО Арктикада Орусиянын чек араларына жакын жерлерде аскердик күч топтоодо деп айыптап чыкты Кремль. Өз кезегинде Орусиядагы Арктикада аскер күчтөрүн көбөйтүп келген. Британдык медиадан биринчи болуп BBC-нин кабарчылары Арктикалык бригаданын Финляндия чек арасына машыгуусун көрүп келишти. Орусия түндүк чек арасында күчтөрүн чыңдоодо. Аталган өлкө коңшулары менен тирешип калса даяр болуу үчүн Арктикалык бригадасын машыктырууда. Учурда Арктикада үстөмдүк кылуу үчүн күрөш жүрүүдө. Орусия аны жеңүүгө умтулат. Финляндияга жакын жайгашкан бул аскер базасы демейде батыш медиасы үчүн жабык. Бирок BBC-ни атайын Орусиянын Арктикалык армиясы менен таанышууга чакырышкан. Бул жерди чыныгы эле муздак согуш десек болот. Абанын температурасы -40 градуска түшөт. Бүгүн аскерлер душмандын чабуулун кайтаруу боюнча машыгууда. Жакында Вашингтон Москваны Арктикада аскер күчүн көбөйтүп жатат деп айыптаган. Ага Орусия эмне ал маселе жаратып жатабы деп жооп кайтарган. Я думаю, что менимче ар бир өлкө ал кайсыл жерде болбосун өзүнүн кызыкчылыгын жана аймагын коргойт. Бул биздин жер, Орусиянын жери. Биз аны коргойбуз. Бул жер байлык алып келчү да жер. Арктиканын суулары планетадагы ачыл элек газ жана күйүүчү майдын 4/1 камтыйт деген пикирлер бар. Түндүк уюлдагы муздун ээрип азайышы бул жерден энергияны иштетип чыгууга шарт түзүүдө. Ал жакта жаңы кеме жолдору да ачылган. Орусия пайда табуу үчүн Арктиканын башка өлкөлөрү менен атаандашууда. Бул жакта курулуп жаткан базалардын бирине президент Путин келип кетти. Экономикалык кызыкчылыгын Орусия аскердик күчү менен коштоодо. Арктикада конфликт жараткыбыз келбейт дейт Орусия. Бирок бул жерде кызыкчылыктар тирешип келет. Орусия андан кур калгысы келбейт. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Премьер-лиганын алдыңкы 4 сабына илиниш үчүн Ливерпуль бүгүн Уотфорд менен оюнда 3 упай алууга умтулат. Алардын атаандашы Манчестер Юнайтед менен Манчестер Сити оюндарда тең чыгып, упайлардан айрылышты. Ливерпулдун бүгүнкү оюнуна травмадан айыккан Адам Лаллана жана Даниэл Старридж кошулушат. Бокста болсо британдык Антони Джошуа бул спортто кеминде келерки 10 жыл бою үстөмдүк кылам деп турган чагы. Ал украиналык Владимир Кличканы нокаут кылып, WBA түрүндөгү дүйнөлүк чемпион болду. Уэмбли стадионунда таймашты 90 000 киши келип көрдү. Джошуа 11 раундда жеңишке жетти. Жаңылыктан соңунда SpaceX Falcon 9 ракетасы АКШнын Флорида штатындагы Кеннеди космостук борборунан кое берилди. Ал кече учурулмак, бирок учарына 52 секунда калганда сензордо мүчүлүштүк бар экени билинип, токтотулган эле. Ал атайын курулган космостук аппаратты алып чыгууда. Америкалык агенттик чалгынчы спутниктерди жасап, космоско кое берет. Бери устушу менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.